Мен birinci düşüp эле эки жакты карап birinci сүрөткө түштүм, жаш балардай болуп, сүйүнүп. Шайыкты жакты. Гускалары. Гускалары? Шайыкты да жактан окуйм жакты. Элдин маанайын көтөрөйүн деп эле атайын ушундай костюмду кийип, автобусту жасап, жеке эле өзүм эмес, общий 169 коллектив полный жасадык. Аябай мындай өзүмө да жакшы болот экен, приятный болот экен, элдерге дагы аябай сонун маанай тартылат деп ишенем. Жүзүндө күлкү, кубаныч, мындай өтө эле жакшы деп айтсам болот да. Сөз менен түшүндүрө албайм да, мындайча айткандачы. Жакшы. Кичинекей балдар киргенде Аяз ата деп кайрылышпайлыбы? Кайрылып атат, Аяз ата деп мындай сүйүнүп, остановкада кээ биркилер мындай башка автобус күтүп атса деле келип мындай кийип келип алсаң түшөт экен да, элдерчи. Кызыгып, Аяз ата окшойт депчи. Атмосфера башкача. Башка автобустарга салыштырмалуу мындай кандай десем, элдерге ушунчалык башкача жагымдуу маанай тартылып атат десек болот. Водительден эле байкасаңар болот. Жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, автобус жакшы жасап коюптур. Автобусту шоферин көрүп эле чыгып бергин келет экен. Аяз ата айдап келатат деп. Настроение хорошее, такой приветливый Дед Мороз. Сразу настроение поднимается после работы. Бардыңарга жакшылык каалайм. Жакшылык, байлык берсин Кудайым, ден соолук берсин. Эми кыргыз элине кааларым жалаң эле жакшылык, эсен аман болушун, оорубасын дегендей. Бизге окшогон водительдер бардыгы бөөдө кырсыктан тышкары иштешсин, этият болуп, правиланы сактап, ошо оорубасын. Азыр көбүнчө эле интернетте жаш балдар көбүнчө ооруп атпайбы? Ошолор аягып кетсинчи. Жүрөгү ооруйт го көрсөң эле. Жаңы жумуш менен